Балдар, адаттагыдай эле сабагыбызды баштайбыз, балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы 9 май жеңиш күнү. Бүгүнкү сабагыбызда биринчи билим берүүчүлүк максатыбыз жеңиш майрамынын маанисин түшүнсөк, согуштун адам баласынын жашоосуна тийгизген залакасын түшүнсөк, биздин биринчи билим берүүчүлүк максатыбыз ишке ашат. Өнүктүрүүчүлүк максатыбыз: эгерде биз созулду, жоокер, курман болду, кайтып келишти, ачкачылык, азап тозок деген сөздөрдүн маанисин түшүнүп, көнүгүү машыгуу иштерин аткарсак, анда биздин экинчи максатыбыз ишке ашат. Үчүнчү максатыбыз балдардын силердин ой жүгүртүүлөрүңөр, эске тутуубузду, ой жүгүртүүбүздү өстүрүп, тырышчаак, таанып билүү сапаттарыбызды өнүктүрсөк, анда биздин үчүнчү тарбия берүүчүлүк максатыбыз ишке ашат. Бүгүнкү сабакта биз санатооч жана зататоочтордон сөз айкаштарды түзүүнү дагы үйрөнөбүз. Улуу ата мекендик согуш, өзүңөр билесиңер, 1941 жылы башталып, 1945 жылы бүткөн. Бул согушта биздин кыргыз элинин жоокерлери да катышкан. 114 000 жоокер курман болгон экен. Ал эми 140 000дей дайынсыз дейт. Ошолордун ичинен мен белгилеп айтып кете турган бир нече жоокерлерди силер менен тааныштырып кетейин. Кыргыз элинин улуу белгилүү жоокерлери, Советтер Союзунун баатырлары Чопонбай Төлөбердиев жана Дүйшөнкул Шопоков, Дайыр Асанов, ушулар жөнүндө кыскача дагы силер менен тааныштырып кетким келип жатат. Мына балдар, биз Советтер Союзунун баатырлары Дүйшөнкул Шопоковду, Чопонбай Төлөбердиевди, Дайыр Асановдун портреттерин көрдүңөр. Эми Темиркул Үмүталиевдин согуш жөнүндө ыры менен сабагыбызды баштайбыз. Бул ырды азыр көркөм окуйбуз. Мен согушту каалабаймын өрттү мен, өрттөнбөсүн, кыйрабасын, гүлдөп турган кең мекен. Ушул менин бардык оюм, тилегим, согуш курусун, согушту мен билемин. Эми балдар, жаңы сөздөрдү кайталап маанисин түшүнөлү. Жаңы лексика. Китебиңердин 148 бетин ачкыла. Ачкачылык, голод. Азап тозок, мучение. Жоокер, солдат, воин. Кайтып келишти, вернулись. Курман болду, погиб. Созулду, длилась. Өрттү, огня. Курусун, пропади. Ушул жаңы сөздөрдү окуп, маанисин түшүнүп, сөз айкаштарын түзүп, сүйлөмдөрдү түзүп, кайталап ооз эки иштейсиңер балдар. Экинчи тапшырмабызга өтөлү балдар.
сүйлөмдөрдү толуктагыла. Бул жерде биз оң жак тарапта сөздөр турат. Ошол сөздөрдү биз бул жакка, сол тарапка коюп, сүйлөмдөрдү түзүшүбүз керек. Кыш узакка эмне болду? Кайсы сөздү коебуз? Оң тараптагы сөздөрдү карагыла. Жоокерлердин, кайтып келген, азап тозокту, созулду, ачкачылык. Ушул сөздөрдөн кайсы сөздү койсок сүйлөм түзүлөт? Кыш узакка кайсы сөздү коебуз? Созулду. Кыш узакка созулду. Сүйлөм бүттү. Кийинки сүйлөмдү кантип түзөбүз? Кандай парады болду? Парад, кандай парад болду? Кимдердин парады болду? Ойлонгула, кайсы сөздү койсок болот? Ойлонгула, бул жерде 5 сөз бар экен, ошол сөздөн бирөөнү коебуз. Жоокерлердин парады болду деп сүйлөм түзсөк болот, балдар? Жакшы, азаматсыңар. 3-чү сүйлөмгө көңүл бургула. Чоң атам согуштан 1946 жылы эмне кылган? 2 сөз коюшубуз керек экен. Эмне кылган? Кайтып келген деген сөз коебуз, балдар? 46 жылы кайтып келген. Согуш жылдарындагыдай эч ким көрбөсүн дейт. 2 сөз коюшубуз керек экен. Кайсы сөздү коебуз? Кайсы сөздү коебуз? Карагыла 5 сөздүн ичинен. Азап тозокту. Кош сөздү экен, Азап тозокту эч ким көрбөсүн деген коебуз. Жакшы. Андан кийин эч качан болбосун дейт. Эч качан эмне болбосун? Кайсы сөздү коебуз? Бул жерде 5 сөздүн акыркы сөзү калды. Ачкачылык болбосун. Же болбосо согуш болбосун десек да болот, Эч качан ачкачылык болбосун. Бул жерде ошол ачкачылыкты коет экенбиз. Бул сүйлөмдөрдү үйгө тапшырма жазып келесиңер, балдар. 2-чи көнүгүүнү үйдөн толуктап жазып келесиңер. Азыр биз ооз-эки иштедик. 3-чү көнүгүүгө өтөбүз. Сөз айкаштарын түзгүлө. Сөз айкаштарын түзгүлө. Сөз айкаштарыбыздын бирөөсү сан атоштон, бирөө сан атоштон жана кандай болуш керек деп азыр айтып кеттим мен силерге? Зат атоштон болуш керек. Канча деген суроого жооп бериш керек. Биринчи сөз айкашыбыздын биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгүндө зат атоштон эмне деген суроого жооп бериш керек. Кана, канча эмне? Канча 5 жыл десек мисалы. 5 канча деген суроого жооп берет. Заттын санын билдирип атат, сан. Жылдын канча жыл экендигин билдирип атат. Жыл бул зат аточ, заттын санын билдирип атса 5 жыл. Бул сөз айкашыбы же сүйлөмбү, балдар? 5 жыл деген. Бул сөз айкашы, сүйлөм, толук сүйлөм эмес. Бир бөлүгү, бир компоненти сан атоштон туруп атат, экинчи компоненти зат атоштон туруп атат. Ушундай сөз айкаштарын түзгүлө деп жатат. Жоокер. Бул жерге биз жоокер дегенге суроо беребиз. Жоокер. Ким? Жоокер. Бул зат аточ. Зат атоочубуз бар экен. Зат аточ сөзүбүз бар. Сан аточ коюшубуз керек. Канча жоокер? 1000 жоокер десек болобу? Же 100 жоокер. 100 деген санды койсок, бул жерде сан аточ менен зат аточтун экөөсүнүн ортосундагы сөз айкашы болуп атат, Булардын мүчөлөрү жок. 100 уңгусу 100, мүчөсү жок. Жоокерде дагы уңгу бойдон деле турат, уңгу зат аточ. Уңгу бойдон эле турат, мүчөсү жок экен. Чоро. Чоро. Канча чоро? Канча деген суроого жооп беребиз. Канча чоро? Манас бабабыздын канча чоросу бар эле? Канча жоокери, канча чоросу бар эле? 40 чоро. 40-ты койсок болот экен, 40 чоро. Канча деген суроого жооп берет экен. 40 чоро. Сан аточ менен чоро деген
Kimler? Kim? Зататоштон түзүлгөн сөз айкашын түздүк. Кийинки сөз айкашын түзөбүз эми. Канчанчы деген суроого жооп берген сөздөрдү коесуңар. Канчанчы эмне? Бул жерге зататоч коюшубуз керек экен. Санаточ анан зататоштон коюп сөз айкашын түзөбүз. Канчанчы эмне? Жыл десек мисалы. Согуш канчанчы жылы бүткөн? 1000 улуу ата мекендик согуш 1945 жылы бүткөн. 1945 канчанчы 45-чи бул тире инчи деген мүчөнү билдирет. Ынчы инчи деген мүчөн. 45 жыл. Жакшы. Биринчи сөз айкашын түзүп алдык. 45 деген санаточ, жыл эмне? Бул зататоч. Андан кийин өлчөм. Өлчөм орус тилине кандай которулат? Өлчөм размер. Мисалы, биздин бут кийимдердин өлчөмү кандай? Силердин бут кийимдериңердин өлчөмү кандай? 36-чы өлчөм десек болобу? 35-чи өлчөм. Инчи, ынчы деген иреттик санатошту коет экенбиз бул жерге. 35-чи өлчөм. Кабат. Кабат. Канчанчы кабат? Сенин үйүң канчанчы кабатта? Мисалы. Экинчи кабат. Эки кабат. Экинчи кабат десек да болот, Экинчи деген иреттик санатошту койдук. Ынчы, инчи мүчө кошулган. Жакшы балдар. Ушундай сөз айкаштарын түзүп, ушул 3-чү көнүгүүнү дагы үйгө тапшырма. Санаточ менен зататоштон түзүлгөн сөз айкаштарын түзүп жазып келесиңер. 2-чү, 3-чү көнүгүү үй тапшырмасы. Андан кийин 148-чи беттеги 2-чү, 3-чү көнүгүүнү үй тапшырма деп үйдөн жазып келесиңер дагы. Азыр болсо биз бул сүрөттү карайбыз. Бул биринчи сүрөттөгү ким балдар? Бул согуш ардагери, Согуш ардагери. Согуш ардагери бул биздин чоң атабыз. Чоң атабызга кандай бир куттуктоо жазууну үйрөнөлү. Кантип куттуктоо жазабыз? Бул жерде Андрейдин жазган куттуктоосу бар экен. Окуп коелучу. Кымбаттуу чоң ата, сизди 9 май жеңиш күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сизге узун өмүр, бекемден соолук, кажыбас кайрат каалайм деп небереңиз Андрей. Үйдөн силер дагы ушундай каалоо жазып үйрөнгүлө балдар. Каалоо жазганды үйрөнүшүбүз керек. Эми согуш жөнүндө маалымат окуйбуз. Чакан текстти окуйбуз балдар. Баарыңар окуу китебиңердин 149 бетин ачып, текстти окуй баштайлы. Жаңы сөздөр менен таанышканбыз, 9 май жеңиш күнү. Улуу ата мекендик согуш ал 4 жылга созулду. Өз мекенин коргоп, канча жоокер курман болду. Согушка кеткендердин азы эле кайтып келишти. А элдин кыйналганычы? Ачкачылык, жыйналган түшүм, азык-түлүктүн баары фронт үчүн, жеңиш үчүн. Зор азап тозок менен 1945 жылдын 9 майында улуу жеңишке жеттик. Бул майрам баарыбыз үчүн улуу майрам. Балдар, бул текстти силер дагы бир ирет окуп чыккыла. Андан кийин суроолорго жооп берүүгө даярдангыла. Кана балдар, согуш, улуу ата мекендик согуш канча жылга созулуптур? Канча жылга созулду? Ал 4 жылга созулду. Экинчи суроого жооп беребиз. Эл кандай кыйынчылыктарды көрдү? Эл кандай кыйынчылыктарды көрдү? Элдин кыйналганын айтабыз. Ачкачылык, жыйналган түшүм, азык-түлүктүн баары, түшүмдүн дагы баары фронт үчүн кетиптир. Эл аябай кыйналыптыр. Жеңиш үчүн,
кеткен дейт. Зор азап тозокторду башынан өткөрдү. Эл кыйналганын айттыгы. Жоокерлер дагы согушта эмне болушту? Көп жоокерлер кетип, мен силерге жана айтып бердим, 365 миң жоокер Кыргызстандан кеткен экен. Алардын дайынсызы 140 миң дайынсыз жок деп атат. Ал эми курман болгону 114 миң 833 курман болгон дейт. Көптөгөн жоокерлерибизден, миңдеген жоокерлерибизден айрылыптыр. Көрүп атасыңар, 100 миң деген жоокерлерибизден айрылыптырбыз. Согуш бул эң жаман азап тозок экен. Жоготуу дейт согуш. Андан кийинки суроо. 9 май кандай майрам дейт. 9 май 1945 жылдын 9 майында биз улуу жеңишке жеттик дейт. Кандай гана кубаныч, кандай чоң майрам балдар. Ушул майрамды биз 4 жыл күткөнбүз дейт. Согуш 4 жылга созулган экен. Мектепте бул майрамды кандай өткөрөсүңөр? Оба балдар, баарыбыз бул майрамды баарыбыз чогуу, кызыктуу өткөрөбүз. Баарыбыз үчүн бул улуу майрам. Улуу майрам. Дайыма биз согушта биз курман болгондорду эскеребиз. Мекен үчүн курман болгондорду дайыма биз эч качан унутпайбыз, балдар. Анда эмесе балдар, бул көнүгүүнү окуп, суроолорго жооп берүүгө ооз эки даярданасыңар. Бүгүнкү сабагыбыз балдар ушуну менен аяктады. Согуш жөнүндө, улуу ата мекендик согуш жөнүндө маалымат алдыңар балдар. Эми биз бүгүнкү сабагыбыз менен ушу менен коштошобуз. Саламатта болгула балдар. Эс ала бергиле.